кеңештер, бардыгыңыздарга кутман күн. Бүгүн болсо күн ушундай сонун болуп тийип турат. Мен сиздерге бүгүн бир кардарыбыздын январдын 18-инде сделкасы Сбербанк аркылуу болуп өткөн кардарыбыздын үйүнө келип, үйүн азыр видеого тартып. Бул үй жөнүндө айта турган болсом, бул однокомнатный квартира, 41 квадрат метр. Кухнясы аябай кенен, өзүңүздөр көрүп тургандай. Андан сырткары бул квартираны алган бала видеого түшүүдөн тартынып, өзүңүз эле сүйлөп коюңузчу деп сунуштаган үчүн бул квартираны сиздерге көрсөтүп жатам. Жана ошондой эле бул квартира жөнүндө айтып бере турган болсом, бир аз дем алып алып айтайын сиздерге. Чындыгында бул квартираны алып берген бала атасына алып берди. Атасы азыркы учурда бир аз ден соолугуна байланыштуу ушул квартираны алып атасына белек кылды. Ата жөнүндө айта турган болсом, атабызга сырыбызды айтабыз, оюбузду айтабыз, пландарыбызды айтабыз, кеңешебиз ушул учурда. Көбүнчө мен ошондой кылам. Эгер сиздер дагы атаңыздар менен кеңешип, атаңыздардын жакшы сөзүн алсаңыздар, батасын алсаңыздар, ишиңиздер 10 эсе жакшы болот деп айтмакчымын. Кээ бирлери бар, атасына дагы эстебегендер бар, андайлар жок деп айта албайм. Бирок атаңыздарга канчалык жакын болуп, атаңыздарга көңүлүн көтөрүп, жакшы мамиле жасасаңыздар, демек сиздердин ишиңиздер сөзсүз алдыга жүрөт демекчимин. Азыр ушул сөздөрдү айтып атып, өзүмчө толкунданып, сөзүмдү да таппай калдым. Аталар үчүн канча сөз айтсак дагы, канча жакшы сөздөрдү айтсак дагы сөз жеткис. Андыктан бардыгыңыздардын ата-энеңиздер аман болсун, тынч болсун. Ар бириңиздер ушинтип ата-энеңиздерге үй белек кылып жүрө бериңиздер. Бүгүнкү үйдү тартып атып, ушунчалык мотивация алдым. Себеби кандай деп айтсам экен, ар бир адамдын да колунан келе бербейт. Андыктан биздин мырза аябай азамат мырза, чексиз Кудайым ушул кылган нерселерине ыраазы болгон болсун. Андыктан бардыгыңыздарга ийгилик, ар бирибиздин ата энебиз бешигибизде ар дайым жакшы жаркырап жүрөбүз.